Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. 10 жаштагы Галымжан аттуу окуучу Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевга кат жазып, окуудагы керексиз ашыкча сабактарды алып салуусун өтүнгөн. Окуучу бала жаратылыш таануу жана өлкө таануу өңдүү сабактарды маанилүү деп эсептебейт. Анын ордуна балдар үчүн мектепке акысыз спорттук секциялар ачылса деген ойдо. Ошондой эле биринчи чейректен кийинки каникул өтө кыска болгондуктан аны 10 күнгө чейин узартууну суранган. Галымжандын каты Казакстандын билим берүү жана илим министрлигине жетип, анын катына төмөндөгүдөй жооп берди. Сенин оюңду баалайм, бирок өлкөдөгү бардык окуучулардын жоопкерчилиги мага жүктөлгөн. Министрликтин иши Галымжан сенин жана сенин досторуң билимдүү адам болуп өссүнө багып. Ай Магамбетов, ал эми баланын оор жана керексиз деп арызданган сабактар боюнча министр мындай сабактардын маанилүүлүгүн баса белгилеген. Табият таануу абдан кызыктуу сабак. Бул сени курчап турган айлана чөйрөнү тааныштырат. Ал эми өлкө таануу сен төрөлүп, сен дагы чоңойгондо бул сабактардан ийгилик жарата аласың деп ишенем деп. Ай Магамбетов окуучу Галымжандын спортко басым жасаганын баалап, келечекте чемпион болушун каалады. Урматтуу депутат Жекер Айымкулов, сиздин Ата журт партиясы боюнча берген интервьюңузга жооп жазып коеюн. Республика Ата журт партиясына илешип жүрүп депутат болгонсуз, өзүңүзчө депутат боло элексиз. Болушуңузга күмөн да сынаймын. А биздин Ата журт партиясы боюнча ооз ачканга моралдык укугуңуз жок. Ушул партия бар үчүн парламентте олтурдуңуз. Ал эми бирөөлөргө бир аз кошоматчылык кылсам эле дагы депутат болом деп жүрөсүзбү? Саткындарды, эки жүздүүлөрдү бийлик үчүн жанын сатканга даяр болгондорду элибизде билип түшүнүп эле турат. Так что сиздин да депутат болушуңузга чоң күмөнүм бар. Сизди кайсыл партия катарына кошсо да өтө чоң жаңылышат жана менин саясий каршылыгым болот. Ошондуктан кыргыз элимде айтылган сөз бар: ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген. Мындан ары эми сазайыңыздарды берем. Камчыбек Ташиев. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн 7 ноябрда депутат Бактыбек Райымкулов Азия Ньюс гезитине менин оюмча республикада Ата журтта шайлоого барбайт го, анткени Өмүрбек Бабанов саясаттан кетти деди. Ташиев болсо өзүнчө кетти. Шанстарын деле айтыш кыйын. Республикада бир аз шанс бар. Ал эми Ата журттукун айта албайм деп интервью берген эле. Футбол оюнун көрүүгө келген UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедовду трибунадагы эл нааразы болуп тосуп алды. Россиялык спортчу Москва шаарында өткөн Ювентус менен Локомотив командаларынын беттешине күбө болгон. Хабибдин Ювентус оюнчусу Роналду менен эски дос экени маалым. Мушкердин матчка келгени тууралуу жарыяны фанаттар ышкырык менен коштоп тосуп алышканын Спорт Экспресс жазды. Беттештен кийин Нурмагомедов Локомотивдин оюнун баалап, Криштиану Роналдунун көрсөткөн футболуна ичи оюн болду, мага жакты. Роналду 3 мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберди. Рас эле ошентиптер Локомотивдин оюну таң калтырды деген атактуу мушкердин сөзүн Спорт 24 келтирди. Хабиб Москвалык клубдун деңгээли ушундай жогору экенин буга чейин ойлобогонун да жашырган эмес. Бишкек мэриясы шаар тургундарын мешке таштанды менен желимди жакпоого чакырып, эреже бузгандарга айып салынарын эскертти. Маалыматка караганда, Бишкек шаардык санитардык экологиялык инспекция менен райондук акимияттын кызматкерлери күн сайын шаарды көзөмөлгө алышууда. Күн сууктагандан кийин мешке желим жана таштанды жаккан фактылар аныктала баштаган. Эреже бузуулар жөнүндөгү кодекстин 71-беренеси боюнча таштанды жаккан жеке жактарга 5,5 миң сом, юридикалык жактарга 17 миң сом айып салынат. Ал эми өндүрүш таштандылары менен башка предметтерди жаккандарга, ошондой эле жалбырак өрттөгөндөргө 7,5 миңден 23 миң сомго чейин айып каралган. Булак Азия Ньюс. Өкмөт аппаратында иштеген атка минерди жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын төрага орун басарын пара алды деп айыптаган ишкер Эмир Эмилханов ачка чыкты. Видео аркылуу чыккан билдирүүсүндө ал өмүрүнөн кооптонуп турганын белгилеп, Бакыт Калмуратов менен Эмил Жамгырчиев андан акча алганын ачык эле айтып чыкты. Бирок Өрдө Кети деген ат менен таанылган иштин экинчи тарабы айыптоолорду ишкердин айткандарын төгүндөп жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы толугу менен четке кагып, контрабандисттердин мекеменин ишине тоскоолдук кылуу аракети деп атап чыгышты. Бул тууралуу бүгүн Азия Ньюс гезити жазып чыкты. Бакыт Калмуратов менен Эмил Жамгырчиевтер кимдер? Бакыт Калмуратов 2008-2017 жылдары социалдык фонддо ар кандай кызматтарда иштеген. Бул учурда азыркы премьер аталган фонддо жетекчилик кызматты ээлеп турган. 2017 жылы январь-ноябрь айларында Калмуратов өкмөттүн аппаратында иштеп, Абылгазиев биринчи вице-премьер кезде анын кеңешчиси болгон. Кийин премьер-министр болгон соң алгач кеңешчи, ал эми быйыл майдан тартып өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары болуп иштеп келе жаткан. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын төрага орун басары Эмил Жамгырчиев
Жамгырчиев Абылгазиевдин тууганы болуп кетет деген кептер кетти. Муну моюнга алыш керек. Эгер андай эмес дешсе, ушул окуя ачыкка чыгары менен Эмил Жамгырчиевди дароо кызматтан четтетиш керек болчу. Четтеткен жок да, демек берки бизнесмен деле бекер айткан жок. Булардын артында кандайдыр бир күч турганы үчүн коркуп жатат. Бул мисалдардын өзү өкмөт мыйзамсыздык менен күрөшүүгө ниети жоктугун тескерисинче, андай иштерди жасаган өз кишилерди калкалап турарын Азаттык жазып чыкты. Ал эми өкмөт аппараты болсо өрдөк эти чырынын өзөгүнө байланыштуу түшүндүрмө берүүдөн карманып, бирок ишкер премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин катыштыгы жоктугун кабарлашкан акылга сыябы. Турат Акимов, саясат талдоочу. Ишкер Эмир Эмилканов өрдөк этин мыйзамсыз киргизип алган, анан сураган акчаларын берген. Бергенден кийин анын ишин бүтүрбөй коюшкан. Бажыканадан киргенден кийин башкалары мыйзамдаштыра албайбыз деп ошондон улам чыр чыккан. Өкмөт аппаратында иштеген аткаминер Калмуратов Абылгазиевдин кадры. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын төрага орун басары Жамгырчиев болсо өкүл баласы да. Бул жерде Абылгазиев апакай болуп, атасы жакшы, балдары жаман болуп жатпайбы? Билбейм, булар менин балдарым эмес дегендей түр көрсөтүп жатат. Бул иш ары бери сүйрөлүп, жакын арада бүтпөйт. Ишкер байкушту коркутуп, үркүтүп, жүрөгүнүн үшүн алып, кайра арызын алдырышат. Биздин система белгилүү да, эч кандай акыйкаттык болбойт. Тергөө иштери бүтпөйт, акыры ишкерге караларды жалдап качырып, өзү күнөөлүү болчу деп ишти жаап коюшат. Мындай иштер бизде дайыма ушундай эле аяктайт. Рустам Юсупов, жарандык активист. Албетте бүгүнкү күндө коррупциялык иштер уланып жатат. Өрдөк иштериндеги чуу ошол иштердин четин ачып койгондой болду. Бизге келген инвесторлор болобу, ишкерлер болобу, өздөрүнүн товарларын алып келгенде мындай жагдайларга көп учурап, бирок баары көмүскө эле бойдон кала берет. Алган эмес, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым боло турган гранттардан да пара суроо калыптанып бүттү. Мындай жагдайлардан улам алкымы чоң бийликте жемкорлордон качып, инвесторлор башка өлкөлөргө кетип жатат. Же болбосо пара менен эч бир өлкөгө кире албаган контрабандалык товарлар биздин өлкөгө келет. Биздегилер инвестиция кылабыз деген чоң компаниялардан акча сурап, алар анан кошуна өлкөлөргө кетип калган учурлар көп. Бул жерде кичи чиновниктердин духу жете бербейт. Албетте андай иштерге чоң кызматта отургандар аралашат, бирок аны кичи чиновниктердин колу менен жасашат. Анан аларды коргоп турушат. Сөз соңунда премьер-министр Абылгазиевдин көздөй жакындары Калмуратов менен Жамгырчиев пара алууга шектелип, бүтүндөй бийликтин баркын кетирип атса да, жоопкерчиликтер каралбаганы кандай? Бири өкмөттүн аппарат башчысынын орун басары, экинчиси Финполдун орун басары болуп иштеп келишет да. Джунгли закону биякта калды го. Бажы гейттен кийин да сабак албаган Абылгазиевдин жакындары мамлекеттик кызматтарда кутура беришсе, аягы эмне болот? Өкмөттүн кадрлары четинен X болуп атышса, карапайым калк кыйналып жашоодо качанга чейин чыдашат экен? Аэропортто Украинанын радикалдуу партиясынын лидери Олег Ляшко менен Раданын депутаты Андрей Герус мушташа кетти. Депутаттардын мушташы социалдык тармактарга тарап кетти. Маалыматтарга караганда, Ляшко менен Геркус Бориспол аэропортунун расмий делегациялар залында жолугуп калышкан. Ляшко Геркусту Кремлдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жаткан чыккынчы деп күнөөлөгөн. Бир аз айтышкандан кийин экөө жакалашып анан мушташа кетишкен. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 7 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрүнө байланыштуу Кыргызстан элине кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчынын кайрылуусунун тексти. Урматтуу мекендештерим, ушул күндөрү биз тарыхыбыздагы тагдыры чечүүчү мезгилдерди эстейбиз. Ата бабаларыбызды эскерип, алардын элесине таазим этебиз. Алар кылымдарды карыткан, кыйын кезең жолдорду басып өтүп, бизге сыймык тартуулаган тарыхты мурастады. Элибиз орто кылымдарда улуу кыргыз дөөлөтүн түзүп, кийин мамлекеттин жоготуп, тарыхтын орус ноолорун башынан кечирди. Аны көкөрдө анчыгада болуп, мамлекеттүүлүк идеясын кылымдар бою жан дүйнөсүнүн түпкүрүндө сактап, ал үчүн тынымсыз күрөшүп келди. Аталарыбыз улуу үркүндө Октябрь революциясын башынан кечирди. Улуу мамлекеттик ишмердигибиздин чечкүндүү эмгеги менен РСФСРдин курамында 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусун, ал эми 1936-жылы Кыргыз СССРинин түзүлүшү тагдыр чечүүчү тарыхый окуялар болду. Бул окуялардын баасы өтө бийик. Саясий репрессияда курман болгондордун өмүрү менен өлчөнөт. Кылымдар бою эңсеген элдин мүддөсү аткарылып, 1991-жылы эгемен мамлекетибизге ээ болдук. Мамлекеттүүлүгүбүз кайрадан жаралды. Биз ата бабаларыбыздын элесинин алдында мамлекетибиздин келечеги үчүн тарыхый ыйык жоопкерчиликти сезип турабыз. Карт тарых тастыктап турганда, элдин ынтымагы баарынан жогору, өлкөбүздөн өткөн дөөлөт жок. Биз улуу элдин урпагыбыз, бизге калган ыйык мурасыбыз эгемен мамлекетибизди көздүн карегиндей сактап, бакубат өнүгүүсүнө жетишип, урпактарга берүүгө милдеттүүбүз. Биз жарандарыбыздын этникалык, диний көптүрдүүлүгүн сактап, ынтымакта элибиздин биримдигин бекемдөө менен бул максаттарыбызга жетебиз. Бакубат күлдүгөн Кыргыз Республикасын курабыз. Элибизде ар дайым аманчылык, жергибизде дайыма тынччылык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудай өзү колдосун деп айтылат президенттин куттуктоосунда.
6-13 ноябрь күндөрү Япониянын Токио шаарында өткөрүлүп жаткан Мистер Универсал Амбассадор мырзалар сынагына кыргыз жигити катышууда. Бул тууралуу модельдик агенттиктин жетекчиси Алем Серебров билдирди. Жыл сайын Кыргыз өлкөсүндө келбеттүү келишимдүү мырзалар арасында Мистер Универсал Амбассадор Кыргызстан деген аталыштан сынак өтүп турат. Сынактын жеңүүчүсүн дүйнөлүк мырзалар сынагына жиберебиз. Быйыл 21 жаштагы Насыр Тургунбаев жеңүүчү аталып, Токиодо Мистер Универсал Амбассадор аттуу дүйнөлүк мырзалар сынагына 54 өлкөнүн жигиттери катышууда. Байкасам, Кыргыз өлкөсүнүн атынан чыгаргандар аз экен. Андыктан бул жоопкерчиликти өзүм алдым, дейт Алим мырза. Президент Сооронбай Жээнбеков Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барганын өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 7-8 ноябрь күндөрү тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келет. Ата Бейитке президент менен Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков менен премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да барган. Алар 1916 жылдагы каргашалуу окуяда каза болгондордун элесине жана саясий репрессиянын курмандыктарына арналган мемориалга, ошондой эле жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл чамбар коюшту. Мындан тышкары 2010 жылкы апрель революциясында курман болгондордун мемориалына келип Куран окушкан. Учакта мас болуп чыр салган 2 кыздын айынан эл аралык Манас аба майданындагы каттам кармалып калды. Бул тууралуу аталган аэропорттун маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн 7 октябрда Pegasus компаниясынын 701 каттамынын авиалайнери учууга даярданып жаткан учурда аба кемесинин командири учактар конгон аянтка кайтууну суранган. Ал самолетто чыр салган 2 жүргүнчүнү түшүрүү керектигин айткан. Кыздарды лайнерден чыгарып милициянын күзөт бөлмөсүнө алып барышканы айтылды. Ал жактан кыздар мас экендиги аныкталган, каттам 1 сааттан ашык убакыт кармалган.